Нарктуулук деген бул таза кандуулук, бир мүнөздүүлүк, адамгерчилиги бийик адамдарды биз нарктуу адамдар дейт экенбиз. Нарктуулук деген ушундук гана түшүндүрүлөт экен, башкача эмес. Ал эми адамгерчилик деген жанагында мен айтып атпаймынбы сиздерге? Аталар айтат, адамгерчилик деген өзүңдөн бийик жүрөт балам деп. Өзүңдөн бийик жүрөт деп. Бир эле кечээ эле карап турсаң, байкуш болуп жүргөн адам эртең бир байып калса башкача болуп кетишет да. Байлыкты адам көтөрө албайт деп айтат касиет. Байлык колдун кири. Байлыкка умтулба балам катуу. Ага кызыкпа деп. Мен бардык элге деле айтарым ушу. Байыбагыла дебейм, байыгыла. Бирок адамгерчилигиңерден ажырабагыла. Адамгерчиликти өзүңөргө тартып кийгизип, адам болуп бул жалган дүйнөгө адам болуп жашап өтүңүздөр. Мына ушунун өзү өтө бийик нерсе. Бул бардык адамдын колунан келе бербей турган нерсе. Азыркы адамдар, азыркы жашоонун балдары, мектептин балдары укмуш эле тарбияланып атыптыр да. Мен эртеңки күнүн Кыргызстандын ойлосом коркчу болдум азырчы. Жаратканым деп. Ар бир баланын ата-энеси бар. Ата-эне өзү дагы тарбияланыш керек да. Ата-эне өзү тарбияланса, балага ошондой таза тарбия берет. Сен адам бол деп. Адамдардын ичинде адам бол балам деп. Адам болуш бардык адамдын колунан келе бербей турган нерсе экен балам. Бирок адам болуш керек. Аллага сыйынганда чын жүрөгүңөр менен, чын дилиңер менен, чын ниетиңер менен сыйынышыңыздар керек. Анан калп эле баягы өзүңөргө керек болгондо эле кокуй Кудай кайдасың деп чуркап кеткен ал болбойт. Сиздер мени алдап кете аласыздар, же дагы бирөөнү алдай аласыздар. Алла Тааланы алдай албайсыздар. Алла Таалам эң бийик турган бүтүндөй дүйнөдөгү эки буттуулардын баарын өзү жараткан. Жаманын да жакшысын дагы баарына тобо кылат. Бир гана нерсеге ыраазы болот экен. Эй пенделерим, эй момундарым деп. Сиздер менден көрбөйсүздөр, бири-бириңерден көрөсүңөр деп. Чынында эле ошондойбуз да биз. Тетиги болбосо мындай болбойт болчу, бул болбосо мындай болбойт болчу деген сөздү сөзсүз айтабыз. Адамгерчилик деген адам баласына акыл эс менен да келет. Абир менен да келет. Анан жүрүш турушуң менен. Адамгерчилик ошонун ичинде жатат баары тең. Жанагы биз благородный деп айтабыз го орустардын сөзү менен, ошол благородный болуш үчүн ошонун баары бизде камтылыш керек да. Бир эле адамдын өзүндөчү. Анан балага ар бир ата-эне бир пайгамбар деп айтат аталар. Ошол ар бир баланын атасы, энеси өзүнө пайгамбардай гана жакшы сапатын көрсөтүш керек да. Жаман сапатыңды көрсөткөн бала жаман болуп чыгат. Жакшы тарбия берген бала жакшы болуп чыгат. Бул дүйнөгө адам тарбиялаңыздар. Адам. Адам деген бул асыл нерсе. Анан адам деген азыр карап турсаң айбан кылбай турган нерселер жасап жатат да. Бир адамдарды карап туруп таң каласың, тобо кыласың. Мен айта албайм буларга. Ыйман деген сөздүн өзү мунун ичинде адамгерчилик да жатат, акыл эсиң да жатат, абириң да жатат, уятың да жатат. Анан бир өзүңдөн улуу бир күчтөн коркуу, Алла Тааладан да, арбактан коркуу. Мына ушунун өзү да жатат. Мына ушунун баары биригип келип, анан бир касиетке, Аллага сыйынуу, же Куран китепти чындап жүрөгүң менен берилип окуу, мына ушунун өзү ыйман да. Ыйман десе эле бир башына топу кийген, анан үстүнө чапанын кийип алып эле кыбланы карап отурган адам эмес. Ыймандуу болуш бир ар бирибиздин колубуздан келет, айланайын. Баарыбыздын колубуздан келет. Ыймандуу болуш, адамга кайрымдуу болуш, адамгерчиликтүү, адамга күйүмдүү болуш, жыгылганды жөлөш, ыйлаганды соротуш баарыбыздын колубуздан келет. Мен ушунча жылда канча деген адамдарды сороткон адаммын. Бир гана түз жолуңардан тайбай, түз сөзүңөрдөн танбай, адамгерчилик менен жашап өтүш гана ар бир пенденин милдети. Мына ааламдын бузулушуна
Мусулмандын бузулушу себепкер деп айтат касиет. Эй мусулмандар, эй бузулгандар, эй Кудайды унуткандар, эй Куранды унуткандар, тобо деген пенделер биз балам жалган дүйнөгө тобо кылабыз дейт касиет. Ошондо мусулмандар бузулганда дүйнө аалам бузулат экен. Азыр дүйнө аалам бузулуп турган кезек. Бири менен бири чабышып атат. Бул өмүр деген адам баласына берилген бир аманат айланайын. Ошол аманатты аман эсен жакшынакай из калтырып өтүш керек. Из калтыруу баарыбыздын колубуздан келбейт айланайын. Из калтыруу баарыбыздын колубуздан келбейт. Бир убакта убакыт бүтүп кеткенибизде анан унутулуп калабыз. Ошон үчүн колуңан келишинче акылыңдын жетишинде акылыңды элиңе бер, журтуңа бер, жалгандын пендесине бер. Ошондо сизди баары бир айтып өтөт да. Изиңдин калганы ошол да. Сизди айтып өтөт. Жарыктык ушундай киши эле. Ушинтип айтчу эле деп. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Ошо Азирети Кыдыр баба, Азирети Кызыр баба деген эки бөлөк адамдар да. Кыдыр баба кыргызды колдойт экен дагы, Кызыр баба казакты колдойт экен. Казак кыргыз бир тууган, уялаш экөө. Алла таалам экөөнү эки бөлгөн. Экөөң эки канат эл болдуң деп айтат. Эки канат эл болду да. Мунун өзү жакшы нерсе да. Анан бул Азирети Кызыр бабаны бизде кыргызда мындай сөзүбүз бар го. Жолуң шыдыр болсун, анан жолдошуң кыдыр болсун. Ошону айта берүү бул туура эмес деп айтат аталар. Бияка күнбатышты көздөй кетип баратканды колдоп баратам. Анан Кыдыр колдосун десе кайта мен түштүктү кастап кеттим. Кыдыр колдосун десе мен түндүккө кетип баратам. Кыдыр колдосун десе мен күнчыгышка кетип барам. Каяка барайын дагы деп бакырганда жүрөгүң чыгып калат экен. Антип сүйлөй бербеш керек экен. Жолуң шыр болсун, жакшылыгың өзүң менен болсун деп гана айтыш керек экен пендегечи. А бирок биздин кыргыздар айта берет да ушуну. Кыдыр баба, Кызыр бабанын айырмасы экөөлөк. Кызыр баба кайбирендердин ээси болот экен, Кыдыр баба кыргыз элдин ээси экен. Кыргызга жардам берип келаткан ушу касиет. Анан мына көлдү жараткан Азирети Кыдыр экен. Кадимки көл бар го. Ошону жараткан Азирети Кыдыр баба экен. Анан ушул көлдүн астында шаар калган, айыл кыштак калган деп айткан аталар. Казан тулга калган, ит куш калган, бак дарак калган, адам калган, мүрдө калган, баары калган балам. Эй тобо деген пенделер биз деп. Чын менен эле ошонун ичинде ушундай эме калган экен. Мунун баарын тең бул касиет айтып берип турган үчүн мен билип турам да. Бирок бир гана нерсем болду балам. 32 жыл мынтип эле жашырын бир эмелерге тартылганым болбосо элге чыккан жокмун. Элге чыкпаганым үчүн кээде өзүмдү билбейм эмне деп айтарымды да билбейм да. Аталарымдын астында күнөөлүүмүнбү дегенсип коркуп кетем. Анан туруп ойлоп калам. Жанагындай кинолор тартылып калбадыбы? Анан ошо тартылып калды. Анан бир аталардын жазгандарын 94-жылдан баштап жаздым. Ошонун эмелерин баарын тең анан бир кичинекей китепче болду ал. Анан ошону жаратып койдум. Бир мындай бир өзүмдүн күнөөмдү жууп атам да ошентипчи мынтип өзүм ошентип коем да. Ошо мен жууп атам, кыйратып сүйлөтүп атам дегенсип коем да болду. Анан бирөөнү билбей туруп судить эткенге эч кимдин акысы жок да. Мен бирөөнү билбей туруп судить эте албайм. Жакшы адам болуш кыйын балам. Жакшы адам бол. Чачыңды жулмалап кыркпа балам. Татына кайгылып өзүңдүн өңүңө өң кошкон чачың балам. Кашың балам. Кирпигиң көзүң балам. Берип койгон Алла Таала жүзүң балам. Ошону жакшына кайгылып алып жүргүлө дайыма. Квант деген сөздү түшүнөлү. Бул квант деген латындын сөзү, кыргызча канча деп которулат, орусча сколько. Ал эми мааниси бул физикалык чоңдук. Физикалык нерселердин
бөлүнбөс чоңдугунун бирдиги квант. Мисалы жарык, шоула. Ол абдан майда бөлүктөрдөн турат. Анан ал өзү бөлүнбөйт. Же болбосо энергиянын бөлүнбөс бөлүгү. Вот ушундай нерселерди квант дейт. Ал эми ушул кванттык түшүнүк менен дүйнөнү, табияттын закондорун изилдөөчү физиканын бөлүгүн кванттык физика жана кванттык механика деп аташат. Бул өзү абдан мына азыркы мынагу ядролук энергияны, водороддук энергияны ушу кванттык теория менен ошонун негизинде алып атпайбызбы? Бул өзү абдан азыркы заманбап эң алдыңкы илимдин багыттарынын бири бул кванттык физика менен кванттык механика. Анан кванттык психология ошо жактан келет да, бул адамдын аң сезими толкун түрүндө болот. Толкун түрүндө кабыл алып, психологиянын түшүнүктөрүн адамдын аң сезими толкун түрүндө болот. Анын активдүүлүгүн көтөрөт деген психологиянын бөлүмү бул кванттык психология. Бул эми пайда болгону өткөн кылымдын 90-жылдарында пайда болду. Америка Кошмо Штатында Роберт Уилсон деген психолог окумуштуу. Ошол биринчи баштады, кванттык психология деген китебин жазды. Ошо жазып бүткөндөн кийин жарыкка чыгары менен эле ушу бул дүйнөлүк бестселлерге айланып кетти бул китеп. Эми ал кванттык психологиянын чоң мааниси бар экен. Себеби ар бир адам кандайдыр бир деңгээлде транс абалында жүрөт экен. Бирөө өтө жогорку эмоцияда болобу, кайгыда болобу, бөлөктө болобу, кээ бири билинбейт транста жүргөнүн. Анан ушул транстан чыгуу жолдорун кванттык психология жардам берет экен. 3-4 сеанстан кийин эле адам өзүнүн акыбалын бөлөк дүйнөгө өткөнсүп, ошо транстан чыгып. Анан жана билинбеген транс ал ар бир адамда бар, эми ал жүрө берет. Ошол адамга таасир тийгизүү бул ошо тиги толкун түрүндөгү анын методдору дагы ошол толкун түрүндө, адамдын аң сезими толкун түрүндө болот. Анан кванттык психологиянын бул эң негизги психологиядан айырмаланып бөлүнүп турганы концепциясы бул адам менен жалпы дүйнөнүн биримдиги. Бул бир катары кабыл алып, анан анын принциптери, методдордун баары ушуга негизделет да. Психологияда бөлөк, жалпы түрүндө болот. Анан эми бул кванттык психологиянын ошо тарбияда болобу, адамдын өмүрүнүн сценарийин адам өзү каалап ошо кванттык психологияны колдонуп өзгөртөм десе, баары адамдын колунда да. Ошо кванттык психологиянын методдору, түшүнүктөрү, жасалган иштери жардам берет. Бул абдан адамдын көңүлүн бөлүп, илимий жактан дагы, практикалык жактан дагы абдан пайдалуу. Кванттык психология ошо психологиянын бөлүгү, бирок айырмасы, анын концепциясы адамдын аң сезими мынагу толкун түрүндө. Айырмасы ушунда болуп атат да. Вообще бүт дүйнөдө азыр орусчасы теория струн деп коет. Физикадагы азыркы эң жаңы алдыңкы рубеж, алдыңкы чек мына ушул азыр тиги дүйнөлүк биздин ааламыбыз 11 өлчөмдө экен. 11 өлчөмдө ошону ошол толкун түрүндө баардык нерсе кыймылдуу. Баардык нерсе мейли тиги жарык болобу, мейли катуу нерсе болобу, термелип турат.
андай термелбеген нерсе жок экен. Анан эми таң каларлыгы бул 11 өлчөмдө болуп атат. Анан ушу кванттык психологиядагы ушу ааламдын, табияттын кубулуштарын толкун түрүндө, адам менен жаратылыштын бирдиктүү түрүндө изилдеп, ошо азыркы немеге жакындап атпайбы, жанагы кыймылдоо бөлүгү теориясы турунда коюп элем. Ал эң физиканын эң алдыңкы бөлүгү жаңыдан өнүгүп аткан. Бул ааламдын жаңы сырларын ача турган тармактын бири да ачып атат. Бизде психологдор бар, изилдөөчүлөр, илимдин докторлору, профессорлор, мыкты окумуштуулар бар. Анан кванттык психологиянын түздөн түз иштеген жок. Колдонуп иштеген азаматтар бар, бирок ошо менен түздөн түз иштеген азырынча жок. Кудай буйрса пайда болот. Тарбиянын эң күчтүүсү негизги бул сөз. Сөздүн эң жөнөкөй, арзан сөз деген, каалагандай айтып койсоң болот. Анан сөз деген эң кымбат. Сөз менен адамды көкөлөтүп койсоң да болот. Бул тарбия. Адамдын жөндөмдүүлүгүн айтып, балам сен таланттуусуң, укмуш жасап атасың муну. Талантың илим боюнча турбайбы? Сен укмуш математик турбайсыңбы? Сен укмуш комузчу турбайсыңбы? Үнүң келечекте Миланда операсында сахнасында чыга турган үн экен. Же болбосо спортсменди олимпиадалык чемпион болосуң, Кыргызстанды көтөрө турган сенсиң деп айтып коюп, кандай көтөрүлөт? Сөз менен сенден эчтеке чыкпайт. Сен ушундай турбайсыңбы деп аны өчүрүптө коет. Мына ушу эң биринчи ушу сөзгө аяр мамиле кылышыбыз керек. Ошону жаштарыбызга жеткизишибиз керек. Сөз тарбиянын башаты. Окумуштуулардын дагы эмне түрткү болот? Бир нерселер мотив болуш керек. Мотивация, стимул. Мына илимде иштеген кишилер күн түнү менен, түнкүсү менен, мисалы биз кызыгып тигил же бул маселенин, проблеманын үстүн иштеп калганда ал бизге күн түн деген жок. Эртең менен карап тигилердин баарын бир эретке келтирип коюнчу деп, анан кийин анан катаң таап аласың, өкүнөсүң, кайра башталат. Ушинтип жүрүп отуруп анан кийин 99 жолу жаңылып отуруп анан жанагы алтынды иргеп алгандай болуп анан идея, результат чыгат. Анан ошодон кийин анан сен баркталасың. Канчалык деңгээлде ал результатың натыйжалуу. Эл аралык деңгээлде кабыл алып, барктаса, даңктаса, ал бөлөк деңгээлде. Тегерегинде экаликтин деңгээлинде болсо, ал өзүнчө деңгээлде. Ошон үчүн окумуштууну стимуллап турган эки нерсе бар. Биринчиси бул кызыгуу. Орусчасы любопытство деп коет. Адам өзү кызыгып токтоно албайт. Бир нерсени, мунун артында эмне бар экен? Бул абдан чоң күч. Эгер ошол илимпозго шыгы бар кишилерде эле болот бул любопытство деген. Бардыгында болбойт. Ошо менен анан күн түндө бул мотивация, бул күч иштетет. Жана тарбиянын негизинде ошентип ата-эненин тарбиясы, мугалимдердин тарбиясы, жогорку окуу жайындагы айлана чөйрөнүн тарбиясы. Бул чөйрөнүн тарбиясы да абдан күчтүү, өтө күчтүү. Эгер ошол чөйрөң абдан начар болсо, кандай жаркылдап турган жылдыз болсоң дагы ошол аралашып билинбей каласың. Чөйрөң мыкты болсо, сени көтөрүп чыгат. Көкөлөт. Мына ушу тарбия. Сөз, эмгек, башыбыздагы сөз менен, кванттык психология менен, аягы тарбия менен
жеткен жетишпеген адамдын бактысы, адамдын кубанычы, койгон максаты эмгек, тарбия менен. Мунун баары ошо толкун түрүндө болуп